Менин атым Назгүл. Биз Самат экөөбүз баш кошконубузда колубузда эч нерсе жок эле. Самат абдан мээнеткеч, ак көңүл, бирок өтө эле карапайым адам эле. Ал курулушта иштеп, кечинде үйгө келе жатканда кийиминен цементтин, тердин жана арзан тамекинин жыты жыттанып келчү. Ал мени кучактап, Назгүл, сабыр кыл, жакында үйүбүздү бүтүрөбүз, балдарыбыз чоңойот десе, мен ичимден качан мен адамдай жашайм деп кыйкырчумун. Бир күнү курбумдун жардамы менен шаардагы эң чоң Марлен Групп корпорациясына катчы болуп кирдим. Биринчи күн эле кеңсенин ичиндеги кымбат парфюмдун, булгаары эмеректердин жана кофенин жыты мени мас кылды. Ал эми шефим Марлен, ал менин күйөөм Саматка таптакыр окшобогон, колундагы сааты эле биздин 1 жылдык айлыгыбызга барабар, көздөрү муздак, бирок суктанткан адам эле. Марлен мага биринчи жумада эле сага жарашат деп Франциядан келген эң кымбат көйнөктү жана сумканы белек кылды. Мен аны кийип, күзгүнүн алдында өзүмдү тааныбай калдым. Саматтын жанында жүргөн Назгүл өлдү. Анын ордуна байлыкка суусаган башка аял төрөлдү. Марлен мени аңдып жүргөнүн сезчүмүн. Бир күнү ал мени кечки тамакка чакырды. Назгүл, сен Самат сыяктуу кедейдин жанында чирип жок боло турган аял эмессиң. Сен алтынга татыктуусуң деп колума ак алтындан жасалган билерик такты. Ошол түнү мен биринчи жолу Саматка калп айттым. Жумушта отчеттор көп, кеңседе коном дедим. Самат байкуш, жаным, чарчап калба, мен сага кечинде балдар менен тамак жасап күтөбүз деп мени аяп жатты. Ал эми мен ошол учурда Марлендин кымбат унаасында, анын кучагында эрип бараткам. Биз Ысык көлдүн жээгиндеги эң кымбат виллага бардык. Самат түнү бою чалды. Мен телефонду өчүрүп салып, Марлендин төшөгүндө жыргап жаттым. Эртеси үйгө келгенимде Самат мени эшиктен тосуп алды. Көздөрү шишиген, түнү бою уктабаптыр. Назгүл, тынчсыңбы? Түнү бою Кудайдан сени аман болсун деп тиледим деп мени кучактады. Мен болсо анын үстүндөгү эски курулушчу кийиминен жийиркенип, Самат, мен чарчадым, тийбе мага деп түртүп салдым. Арадан бир нече ай өттү. Мен Марлендин көмүскө аялына айландым. Ал мага унаа алып берди. Бирок мен аны Саматка шефим ижарага берди. Жумушка барып келишиңе ыңгайлуу болсун деди деп алдадым. Самат ушунчалык ишенчээк эле, ал Марленди жакшы адам экен деп мактачу. Бирок кошуналар, Саматтын достору мени Марлен менен кучакташып жүргөнүмдү ар жерден көрө башташты. Саматтын эң жакын досу Канат бир күнү келип, Самат, аялыңды тый, мен аны кече Марлендин кучагында көрдүм. Алар ресторанда өпкүлөшүп отурушуптур деди. Самат ордунан тура калып, достун бетине урду. Канат, сен менин аялыма суктанып жүрөсүң. Назгүл менин балдарымдын апасы. Ал мага эч качан кыянаттык кылбайт. Жогол бул жерден. Самат досунан кечти, кошуналарынан кечти, бүткүл дүйнөдөн кечти, бирок мага ишенүүсүн токтотподу. Мен болсо анын ишенчектигин байкуштук деп баалап, Марлен менен болгон жолугушууларды ачыкка чыгара баштадым. Байлыктын даамы таттуу болгону менен Марлендин мамилеси өзгөрө баштады. Ал мени адам катары көрбөй калды. Ал мени Саматтан кызганчу эмес, тескерисинче Саматты шылдыңдачу. Бир жолу Марлен мени өзүнүн досторунун кечесине алып барды. Ошол жерден ал мага, Назгүл, турчу, ит сыяктуу үрчү, сенин күйөөң менин алдымда иттей эле го деп элдин көзүнчө мазактады. Мен ыйлап, Марлен, мындай кылбачы десем, ал мени жаакка тартып жиберди. Сен менин акчамды жеп жатасыңбы? Анда менин айтканымды кыласың. Сен Саматтын аялы эмес, сен менин курчагымсың деди. Ал мени сабай баштады. Денемдин көгөргөн жерлерин Саматка жумуштан жыгылып кеттим деп айтчумун. Марлен мени кээде өзүнүн үйүндө пол жуудуруп, өзү болсо башка кыздар менен менин көзүмчө көңүл аччу.
Мен ага каршы сөз айта албадым, анткени алтынга, акчага көзүм сокур болгон эле. Марлен бир күнү мага бүгүн кечинде менин үйүмө кел, чоң майрам болот деди. Саматка кечке чейин иштейм, балдарды апаңдыкына алып барып кой дедим. Бирок Саматтын ичине бул жолу шек кирген эле. Ал менин артымдан аңдып келиптир. Марлендин хан сарайында кече кызып жаткан. Марлен мага мас болуп алып, карагылачы, бул аял өз күйөөсүн бир машина үчүн саткан. Эй, Назгүл, сенин күйөөң азыр үйдө балдарыңдын астын тазалап отурат. Сен болсо менин бутумду өөп жатасың деп күлдү. Ошол учурда Марлен мени полго түртүп, үстүмө шампан чачты. Мен ыйлап балконго чуркап чыктым. Ылдыйда караңгыда Самат туруптур. Ал менин Марлендин алдында кантип кордолгонумду, кантип кыянаттык кылганымды баарын көрүптүр. Анын көздөрү, ал көздөрдө жек көрүү да жок эле, анда өлүм бар эле. Ал мага бир секунд карап, артына бурулуп караңгылыкка сиңип кетти. Мен үйгө жетип келдим. Эшик ачык, үй ичи муздак. Самат балдардын кийимдерин алып, менин бүтүндөй кийимдеримди, Марлен берген кымбат сумкаларды өрттөөгө жыйып, үстүнө бензин чачып өрттөп жибериптир. Столдун үстүндө менин эң биринчи Самат менен түшкөн сүрөтүм жатыптыр. Анын артына «Сен мени гана эмес, өзүңдү да өлтүрдүң. Сага алтын тордогу жашоо кут болсун» деп жазылыптыр. Мен Марленге кайтып бардым. Бирок ал мени дарбазадан киргизбей койду. Назгүл, сен өз үй бүлөңдү саттың, мени деле сатасың. Мага сенин керегиң жок, жогол деп итин кое берди. Марлен мени итке талаган бойдон дарбазасынан кууп чыкканда, үстүмдөгү кымбат көйнөгүм айрылып, денем кансырап жатты. Мен кайда бараарымды билбей, түнү бою шаардын эски көчөлөрүндө тентидим. Колумдагы алтын билериктерди бир дүкөнчүгө арзан баада сатып, бир күндүк нан алдым. Ошол нанды жеп жатып, Саматтын кечинде жумуштан алып келген ысык нанын, анын мага болгон мээримин эстеп өзүмдү өлтүргүм келди. Бир жумадан кийин Самат жашаган эски үйгө бардым. Мен жек көргөн, сасыган кедейдин үйү деп шылдыңдаган ошол босого азыр мен үчүн бейиштин эшигиндей сезилди. Дарбазанын түбүндө туруп, ичкериден балдарымдын күлгөн үнүн уктум, жүрөгүм кабыргамды тешип чыга жаздады. Мен дарбазаны акырын түртүп кирдим. Самат короодо балдар менен ойноп жатыптыр. Жанында бир жаш, жоош көрүнгөн аял жүрөт. Ал Саматка чай сунуп, балдарымдын кийимин түздөп жатат. Мен тизелеп жыгылдым. Самат, Самат, кечир мени деп боздоп жибердим. Самат чоочуп кетти. Ал мага караганда көздөрүндө мурункудай мээрим эмес, жийиркенүү бар эле. Назгүл, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң, деди ал үнү титиреп. Уулум чуркап келип, атасынын артына жашынды. Ата, бул кир тилемчи аял ким? Эмнеге ыйлап жатат, деди мени тааныбай. Бул сөздөр менин жүрөгүмө Марлендин соккусунан да катуу тийди. Өз балам мени тааныбай, тилемчи деп жатат. Мен ага кол сундум. Уулум, бул мен сенин апаңмын. Бирок Самат мени токтотту. Токто, менин балдарымдын апасы бир жыл мурун өлүп калган. Ал алтынга сатылып кеткен. Бул аял биздин үй бүлөнүн жаңы кожойкеси. Ал балдарыма сен бере албаган мээримди берип жатат. Жогол, Назгүл. Мен Саматтын бутуна жабыштым. Анын бут кийиминдеги баткактарды бетим менен сүртүп жалындым. Самат, мени өлтүр, бирок кечир. Марлен мени иттей кылды. Ал мени кордоду. Мен жаңылдым. Байлыкка алдандым. Суранам, бир жолу балдарымды кучактап алайын. Самат мени колумдан жулкулдатып, дарбазадан сыртка сүйрөп чыкты. Сен Марлендин алдында жылаңач бийлеп жатканыңда балдарыңды ойлодуң беле? Сен мени досторумдун алдында шылдың кылып, ойношуң менен кучакташканыңда намысты ойлодуң беле? Эми барып ошол алтындарыңды же, биздин жашоодо сага орун жок деп дарбазаны тарс жапты. Мен эшикти тырмап,
Түнү бою босогодо жаттым. Самат, Самат деп кыйкырдым. Бирок ичкериден бир гана балдарымдын күлгөнү жана бейпил жашоонун үнү угулуп жатты. Мен алар үчүн өлгөн адам элем. Азыр мен шаардын четиндеги таштанды төккөн жердемин. Күзгүгө карасам, мурунку сулуу Назгүлдөн эч нерсе калбаптыр. Чачтарым агарган, жүзүм бырышкан, көздөрүмдө өмүр жок. Марлен мени таштап, башка бирөөнү оюнчук кылып алганын уктум. Самат болсо жаңы аялы менен абдан бактылуу экен. Мен күн сайын балдарым окуган мектептин жанына барам. Алыстан аларды карап ыйлайм, бирок жакын барууга акым жок. Анткени мен байлыкка азгырылып, өз бактысын өзү өрттөгөн ыймансыз жубаймын. Менин жазам өмүр бою ушул өкүнүч менен, ушул жалгыздык менен жашоо.